Алейкум, кадырлуу мекендештер, сиздер менен күн сайын бир аят же бир хадис долбоору. Бүгүн аталар жер бетин бузуклуктардан сактайлы деген темада хадис айтат. Угабыз. Абу Хурайра радиаллаху анху риwayatlanan хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ида хатаба илейкум ман тардауна динаху ва хулкаху фазаввижу." Эгер силер динине жана кулк мүнөзүнө ыраазы болгон бир адам силерге куда түшүп келсе, андага кызыңарды бергиле. Илля таф'алу такун фитнатун фил арди ва фасадун арид. Эгер силер мындай кылбасаңар, анда жер бетинде фитна күчөп, бузукулук жайылат. Сунан ат-Тирмизи. Бул хадистен алына турган сабактарды айта турган болсок, пайгамбарыбыз өз сөзүндө аталарга кайрылып, куда түшүп келгендерге макулдук берүүдө эки шартты кароону баса белгиледи. Сөзсүз кароону баса белгиледи. Кулк мүнөзүнө жана динди кармануусуна, ыйманына деп. Чындыгында кыз узатууда байлык бийлигин эмес, кулк мүнөзүнө жана динине, такыбалыгына көңүл буруу абдан зарыл. Акыйкатта ар бир курулуп жаткан үй бүлөнүн туруктуу болуусу жана бекем болуусу жер бетин бузуклуктан сактайт. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.